даярсыңарбы? Даярбыз. Микрофон дүйгөндө баштайлы. Кана таанышып алалык. Сен кайсы театрдан келдиң? Аты жөнүң ким? Мен аты жөнүм мен Назаралиев Өмүрбек. Мен Бишкек шаардык театрдан келдим, Арсен Нуралиев атында. Бул жакта ошо жомок окуп турабыз. Ошо сен? Мен Өмүрбек уулу Максат, Учур жаштар телетеатрынан келдим. Жакшы. Биз да ошол жерде иштеп жүргөн кезибизде ушу силерге окшогон балдарды тарбияладык. Тетигиреки биз балдар ошо редакциясында жомок артынан жомок деп коет, балдар радио театры деп коет. Ошондо бир топ мен номер 5ке барып баарын тандап ошол жактан алып келер элек. Үнүн текшерип алып, кана кайсы бала кандай окуйт болду экен деп. Ана ошондогу мен окутуп жүргөн балдардан мынакей жанагы шайыр Казымалиева, народный артистка болду Кирдирамда. Байдебетов деген келип ал окуп жүрдү. Аваз Чикеев келип окуп жүрдү. Жеңишбек Ашымов деген келип окуп жүрдү. Ошондой эле Искира Райымкулова деген мына народный артистка ада ошо мынакей ошо мени окутуп, ошо жомокторду түлкү кылып, мышык кылып, ит кылып айтор баардыгы ошондо ойноп келип жүрүштү. Анан тетиги Алмаз отурган жерде ошондо мен жомокторду жазганда ошо жерде режиссер болуп өзүм отурар элем дагы, баштагыла деп колду шилтеп коюп. Анан кийин кээ бир жери жакпай калса кайра башынан киргиле деп анан кийин тигиндей ойногула, мындай ойногула деп анан кийин ошо 20 мүнөттүк жомокту ошондо аябай дегенди баарын читке кылып окутуп алып, анан кийин кандай бүт-бүтүн репетиция кылып алып анан кийин жазчубуз. Кана ошо аткарып аткан ролуңардан бир кичине үсүндү айтып койгула. Макул агай, Медин Алыбаевдин тамсилин айтып берейин. Коңгуроону ким тагат деген. Чыгып сүйлөп, улам бир кыйыны жүрүп жатты чычкандардын жыйыны. Туугандар, эгер айт десеңер чыныңы, ал мышыкты ойлосом, алкымдан тоголоктон өтпөй калатырмы? Деди көк чычкандын биреринин инжирыгы. Акемдин айткан сөзүнүн жок калети. Ой булгампа дагы мышыктын кармаса жаман адаты. Ийинди да касып жечип болду. Ылгабай бала чаканы. Билбейм, буга бир ылажы болбосо, тукум курут кылганы жатабы? Деп чычканды айтты. Башына түшкөн мүшкүл капаны. Ошентип турганда бүт жыйын тунжурап, сүйлөдү бир чычкан кожурап. Мышык жетте бар айтып жатабыз. Бир айтып жатабыз. Менимче билесиңерби, эмнеде биздин катабыз? Өз ишин жаман аткарат, кароолго койгон чычкандар. Аны билбей кырылып жатканыбызга капабыз. Ошондуктан уйкуга абышкан, керек бизге сак чычкан. Антпесе келе мыкеңдин бизди тыткан. Анда эне чычкан ыйлады. Түлө өткөрөт элем балекетиңди алайын, аман эсен чыксак кыштан. Бир окумда, мен таптым акылды, деди сылаң курус чычкан. Ой жашырсак болбос, биз жаман эле элбиз, дайыма ылаң жолдош. Болбосо кыйын деле иш эмес, мышыкка каршы амал ойлош. Мышыктын мойнуна коңгуроо тагылса, ал качырып сала бергенде, шыңгырап кагылса да кампанын ичи жаңырса. Анан ай, жаныңар жокпу мындай кирип кетүү чейин табылса? Деги туура экен айткан сөзү. Ооба нанайын. Акыл жаштан, бул акыл эмнеге ойлободук экен баштан? Дешсе көбү сөз алып сүйлөдү чычкан мастан. Ооба, мунуңар туура акыл экен, ырасын айтсам. Бирок бир баатыр чыгар бекен арабыздан. Ошол коңгуроону алып барып, мышыктын мойнуна таккан. Жерине жеткирип ойноп атканың туп-туура мен түшүндүм. Кана, сен кайсы? Мен агай азыр карышкы жөнүндө бир жомок айтып берейин. Айта кой. Бирок мага түлкү жетпейт агай. Сиз болуп бересизби түлкү? Ооба. Мен карышкы болуп берейин.
илгери өткөн бир заманда алыскы бир токойдун арасында карышкыр жалгыз жашаптыр. Bir günü жолдо баратып, астан тыпыр деген үн чыгат. Бул эмне деп корккондон алаңдап караса, ар жакта келаткан экен түлкү. Аны көрүп калып карышкыр: "Эй, сен кайсы жаныбарсың?" деп сурады. Aylanıp gideyim. Ben bir baykuş, uşu yerdeyim de tamaktap. Bir de menen okat kılıp жүрем aylanayın. Bana jardan berip korsağımdı toğusup koysam bolu. Агай эң соңғы аткарды мен агайдын түрк болгондо мен күлүп кашкын образга чыгып кеттим азыр. Фальсет менен Жакшы аткарды агай. Мына ушинтип ролдорду ойной калчубуз өзүбүз дагы режиссер болгондон бөлөк дагы ушинтип катыша калчубуз. Эми силерге дагы кааларым, айланайындар, башыңар жаш. Мына ушинтип ар түркүн ролдорду ойноп жүрсөңөр, жакшылыктын ичинде жүрөсүңөр. Өмүрлүү болуп силер дагы ошолордун деңгээлине жетип, народный артист болгула, заслуженный артист болгула, алдыңкы жакшынакай актерлордон болгула. Айтканыңыз келсин. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, Айнидин Базарович 1972 жылдан баштап 1995 жылга чейин Кыргыз радиосунун балдар редакциясында режиссер болуп иштеп, бүгүн кимдер театр жана кино жылдызы болсо, алардын кесиптик чеберчилигинен өрүш алып өнүгүшүнө дал ушул адамдын кошкон салымы зор болгон тура деп сыймыктануу менен айта алабыз. Советтик Кыргызстандын жаш муундарын тарбиялоодо Кыргыз радиосунун орду өзгөчө болгон. Айнидин ага ошол кезде оба толкун аркылуу уктурулуп туруучу Даяр бол, жомок артынан жомок, жаш тилек, жеткинчек өңдүү радио журналдарынын алып баруучуларын тандаш үчүн борборубуздагы мектептердин баарын кыдырып келчү экен. Ушу балдар редакциясына 70-80 жылдардын аралыгында внештатный кабарчы болуп иштеп калдым. Айнидин Базаров агай ушунчалык өзү, мисалы үчүн мен жазып келгенди өзү окуп атканда мен ошол жерде отуруп эле таң калып отурчумун. Ал кишинин ошо мисалы үчүн жаш баланыкы болсо, жаш баланыкын окуп барат эле жаш баланын үнү менен. Же болбосо бир түлкү, же бир коён болуп кетчи. Окуп барат эле шар эле ушунчалык артист ишин, ушунчалык немелери абдан жакшы болчу да. Жана өзү да айтып отурбайбы, мен канча балдар тарбияладым деп. А кишилер болуп калышты. А кезде балдар болсо азыр алар чоң артисттер болушту. Чоң ийгиликтерге жетишкен жазуучулар болушту, кээ бирөө драматург болуп кетиптир. А кишинин эмгеги абдан чоң. Чынын айтканда мен тамга тааны электен баштап эле окудум. Ушу балдар редакциясында мектептен келип тандап эметкенде эле биринчи эле мени чакырып тамга тааныбаганыма карабастан өзү дагы бир бала кыял балдар менен тил табышканды жакшы билчү. Окуганды билбесем дагы ошого бир чыдам көй, ага да бир нерв керек да, туурабы? Балдар менен да тил табышып, ошондой эле мен чыгармачылыгымдын эң бир алгачкы бир кадамдарына дагы себепкер, бир чоң түрткү болгон адам ушу Айнидин Базаров болду. Айнидин агайды жөнүндө сөз болгондо, жана Даяр бол, жеткинчек деген радио журналдарды алып барчу элек ошолдорунда. Ал кезде ошолдорунда азыр мынакей Шайыр Касымалиева деп көрүнүктүү белгилүү болуп калды. Мына ошол Шайырда келип ошо чогуу окуган күндөрүбүз болгон. Айлык барып калсаң да айдан айтча сени радиодон уктук деп. Мурда азыр балким ошол радио бардык үйдө жоктур. Бирок мурда болсо, эми ошол 80-жылдарда сөзсүз ошол ар бир үйдө ошол эртең менен ал эмес тиги талааларда, тиги көчөлөрдө ишигисе баары турчу да радиочу. Ошон үчүн өзүбүз дагы ошол боло турган күнү барып радионун түбүнө барып өзүң кандай окудуң экен деп угуп ушунчалык бир толкундайт элек да. Бир канча жыл экөөбүз чогуу иштедик. Радио постановкаларды, радио инженеров, жомоктордун баарын тең азыр деле турат алтын фондого өткөзгөнү. Баарын тең ошол комитет боюнча социалдык ал убакта социалдык соревнование белдеш болчу. Ошол убакта биринчилерден болуп вымпелге татыктуу болгонбуз. Мына ошол сүрөтүбүз азыр мынакей эмеде
музейде турат. Мынакей Айнидин, мына мен ошол убакта Госкомитеттин немеси председатель Орозова болчу, Эгембердиев турат, Жаманбаева, ушул адамдар менен чогуу иштеп, ошол мезгилде балдар редакциясын аябай чоң деңгээлге көтөргөнбүз. Айтсаңыз, ушул мына өзүңүз отурган, ушул жерде отурган Куттуу студияда канча жыл иштедиңиз? Мен ошо радиого 1972 жылы келдим да. Ошондо баш аягы 30 жыл болот экен да. Анан ошондон бери ошол балдар редакциясынан эки жакка бөлөк редакцияларга которулган да жокмун. Ошол жерде иштеп, ошо бала менен бала болуп жүрүп эле анан пенсияга чыгып кеттим. Анан ошондо ал балдар редакциясында аябай көп болор эле да, берүүлөр көп эле. Жумасына 8 передача кетчү. Ошо Даяр бол, Жеткинчек, Жаш тилек, журналдар. Анан жомок артынан жомок, радио театры, менин көркөм дүйнөм, ата-энелер үчүн деген иши кылып 8 передача кетчү ошо жумасына. Жанагы жомоктор бар эле. Ал жомокторго көп улуу жана Сыдыкбек Жаманов деген эл артисттери, Искра Райымкулова эжеке ошол улуу инсандар менен чогуу жана жомокторду дагы окуп калдык да. Бул жагын алганда мен Айындын агайыбызга көп карыздармын деймби, милдеттүүмүн деймби. Мен сыймыктанам, ушундай кишиге шакирт болуп калганыма, окуучу болуп калганыма мен ушунчалык бактылуумун деп айтам да. Айнидин Базаров Кыргыз радиосуна дап-даяр кадр болуп келген. Босогону аттаганда эле кандай гана уктуруу болсун, көркөм каражаттар менен, музыка менен шөкөттөп, миңдеген, миллиондогон угармандардын көркөм табитин таба билген. Көрсө ал мектепте окуп жүргөн кезинде эле Ыр-би кружогуна катышып, Кочкор элдик театрында да иштеп, чебер актер болгонун көбү биле бербесе керек. Дагы эмне бар, аны баштаган турасың. Мен эсип туруп кана бүттүм го, чиркин. Ай эзбегенде бана 40 жылдан бери тажап бүттүм. 1963 жылы Кочкорго режиссер барып калдым. Артисттердин абалын байкап туруп, анан кийин кимиси кандай роль аткарылат, ошого жараша берилет да. Анан ошол коңшулар дагы башкы ролду Айындын аткарып калды. Ошол менен биз абдан жакшы даярдап, Кыргыз драма театрына койдук. Ошол спектакль коюп атканда Муратбек Рыскулов жюринин председатели экен. Анан дагы 10 чакты киши орун басарлар экен. Анан драма театрга коюп атабыз. Чындыгында спектакль жакшы чыккан. Башкы ролду Айындын аткарчу. Ошо мен тешиктен карап атам да кандай коюлуп атат. Тигилер жактырып атабы. Бардыгы жакшылап карап, абдан каткырып күлүп атат да. Ошондо ошол эле замат айтты. Мындай барып кеңешип аткен жок. Силер биринчи орунду алдыңар деди. Биринчи орунду силерге беребиз. 10 000 сом сыйлык менен деди. Анан кийин баарыбызга диплом берди. Ошентип ошол кароодо биз биринчи орунду алдык. Чындыгында бул Айнидин абдан таланттуу, ошол өзүнүн ишин жакшы билген, ошол учурдагы театрда мыкты иштеген адамдардан эле да. Кыздар жок болсо айтып атпайбы, кыздардын да ролун аткарып койчу. Бул Кочкордо бизге чейин Кочкордун элдик театрында иштеп калды да. Ошондо ал мезгилде аялдар театрга азыраак барчу да, өзгөчө актриса туруп алып артист болчу. Анан кийин аргасынан Айнидин аялдарга кичине баягы кылык жоругун, образын жакшы билет экен дагы Айнидин кыздардын ролун, аялдардын ролун аткарууга туура келген да. Анан кийин өзү жасанып, анан киримденгенден аябай укмуштай болуп чыгат да. Анан күндөрдүн биринде өзү айтат да, күндөрдүн биринде тиги ролду ойноп чыгып бүткөндөн кийин эле эки жигит мени эчтип келип, анан кийин машинеге салып жиберсе болот дейт. Анан кийинчерээк билингенден кайрадан кечирим сурап, анан коллективдин баарын тең сыйлап, ошентип аябай конок болгонбуз деп өзү айтат да. Мына замандаштарыңыз да айтып атат, кесиптештериңиз да айтып атат. Айнидин Базарович чындыгында көп кырдуу таланттуу, ошол учурда
режиссер дагы болчу дейт, бир топ ролдорду дагы аткарып кетчү деп атышат. Анан деги эле ушул театр дүйнөсүнө кандайча аралашып калдыңыз? Ошо Кочкор элдик театрынан башталды да. Ошо Кочкор элдик театрында баягы мурун Дом культура чагында баягы өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып эле жүрдүм. Андан кийин 60-жылы элдик театрды ушу республика боюнча биздин Кочкорго ачты да. Ошолор менен иштешип жүрдүм. Анан ошо биринчи элдик театр ачылганда бизге режиссер кылып Кемпирбаев Кадаңбай деген бир сослужный артист аксакалды жиберди. Көкүл деген пьесаны койду. Хандын кызы жетпейт деп эле Гүлайым деген. Ал Гүлайым деген ошо хандын кызы экен, анан кыздар деле толтура. Баарын эле тандап атат, өзү баягы көптү көргөн киши да көп жыл иштеген. Анан жакпайт, жок. Анан эле мага келди Айнидин. Меним сен кечирип кой. Мен сенден чыгаарын билип турам. Ушул кыздын ролун ойноп бербейсиңби? Деди, коюңузчу. Менин баягы сатирический бирдемелерди андай Райкан Шүкүрбековдун бир көрүнүштүгү бу дегендерде баягы албут аялдардын ролун ойноп калаар элем да. Анан ошондон улам а киши деле билген го, анан сенден чыгат. Анан эми кандай болот билбейм мен эми деп анан кийин мейли деп анан эми ойлонуп көр деди. Анан ошентип эле анан Гүлайым болуп калдым. Анан Курманбекте Айганычты берди. Тиги эмеде жаңылды берди. Анан баягыдан эмне жаш кез ары бери жаттап бир ай эме кылам деди, репетиция кылам. Бир айдан кийин анан коюп ошол жерден анан кетесиңер деди. Анан бир ай даярдандым. Анан баягы күндө барып репетицияга катышам, читкасына катышам, тияк биягы, анан ал ролду ойнош деле кыйын да. Мынакей Анидин агай жана Сагынбек агай айтып кетти. Сиз менен ошо чогуу бир топ жыл иштедим деп атпайбы? Ошол театрда иштеп жүргөндө Кочкор театрында, элдик театрында бекен, же Көлдө иштеп жүргөнүңүздөбү, ишилип жана кыз келиндердин ролун көп аткарчу турбайсызбы? Ошондо ошол айылда барган, райондун борборлоруна барганда бир топ жигиттер ашык болчу экен. Керек болсо баягы ала качып кеткен да учурлар болгон экен да. Ошону өзүңүздүн оозуңуздан уксак. 5 айга кеттик, тетиги Чымкент, Айланайын, тетигиреки Казактын барбаган жерлеринин баарын кыдырып 5 ай ошол жакта жүрдүк. Ала качып кеткен ал мындайда. Ошо барган жерлерде баягыреки оюн коюп, кээ бир жерде клуб бар, кээ бир жерде клуб жок да. Анан эшикке коебуз. Анан клубка коюп эле баягы эшиктин алдына ошо Шайкожо деген шылуун жигит эле артист. Ошол эшиктин алдын баягы билет текшерип тосот да. Анан мен баягы ойноп тигинтип кыз болуп атканда эле ошо казактардан келип эле сурап, ойбай анау кызды оюн бүткөндө чыгарып бересиңби? Тааныштырып коесуңбу? Деп эле ошого келчү экен. Анан ал куудул эме, ай, бир шишең акеле сал. Бир шише алып кел. Шишени артисттерге алып барып берем. Анан кийин оюн бүткөндөн кийин өзүңө чыгарып берем. Дейчү экен да. Анан эле баягы шишесин алып келип эле тиги анды ичип жүргөнү бар, ичпегени бар. Анан дуулдап эле ошентип ичип калышат. Анан анда мен кайдан ичем, эчтек ичпейм да. Анан кийин эле ошентип дуулдап эле анан эле тиги күлүп эле, ай, Айнидинди саттым деп эле ичип жыргап эле ошентип келип эле ошентип атышчу да. А көрсө мен ошентип эле ал ошентип эмете беришкен. Анан оюн бүтүп тиги мен киримимди алып баягы чечинип антип бүткөндө эле сөгүп эле тигилер акеңин абысын, ма кана ана жерде кызың кайда дешип эле анан кийин антип биз анан конок болгон үйгө кетип калабыз. Ошентип эле атышчу. Анан жана ала качты деген ошо жана мен киримимди алып элек, бирөө колумдан алып эле дыркыратып сүйлөп кетти. Айланайын баягы шөкүлөп өкүлөмдүн баары тияка эметип, бияка эметип эле кыйкырып анан ошентип анан баягы Шайкожо менен ошо жерден анан кийин жүгүрүп барып анан мени колдон алып анан кийин
тигилер менен урушуп талашып койгулашып эле калыштайт, момундай болушуп эле. Ролума да жакшы кире албай ошентип калган бир убактар болгон. Мына ушул баарлашуудан улам жогоруда агайыбыздын замандаштары менен кесиптештери баса белгилеп айтып кеткендей, бул адамдын көп кырдуу талант экенине дагы бир жолу ынанууга болот. Анын да театр сахнасында, болгондо да Жаңыл мырзанын, Курманбекте Айгыныштын образын алып чыгышынын өзү эле ошол кезде эле эмес, азыр деле далайыбызды таң калтырарында шек жок. Бир гана өкүнүчтүүсү ошол спектакльдердин видео тасмага түшүрүлбөй калгандыгы. Айнын агай, мынакей эми деги эле ушул кесипти тандап алганыңызга өкүнбөйсүзбү? Мен өкүнгөнүм азыр ошол жанагыреке театрда жүрсөм, уже народный болуп, жанагы өзүм менен тең эметкендер менен болуп калат элем, анан эми өкүнгөндө эмне. Дагы Кудайга шүгүр Бобуреке маданият тармагында көп жыл жүрдү де, ошо жана маданиятка эмгек сиңирген ишмер деп наам беришти. Ушу мен көрүп отурам азыр мына Бобурекил студияны жакшынакай кылып гүлдөтүп аткан Аманова Кундуз деген продюсер бар экен. Анан ошол кызга чоң рахмат. Мына баары моминтип, баарын балдардын сүрөттөрүн тартып, момундай жакшынакай кылып баарын жазалгалап коюптур. Айнидин агабыз өзүм эле болоюн, өзүм эле өсөйүн дебеди. Билгенин, үйрөнгөнүн жаш муундар менен тең бөлүшүп, жарыгын жалпыга чачты. Ушул тапта ардактуу эс алууда жүрсө да, баягы эле өзгөнүп калган Куттуу студиясына байма-бай келип, жаңы келген алып баруучулар болобу, практиканттар болобу, ой бөлүшүп, кеп кеңешин берип турат. Биздей болгон жаштарга, бизден кийинки жаштарга дагы бул агайлардын эмгектери баалуу, бул жасап кеткен иштери баалуу. Албетте биз үчүн дагы керек бул агайлар. Себеби дегенде биздин ушу окшогон түшүнбөгөн көптөгөн суроолорубуз бар. Алар деген бул жака өмүрүн арнаган, ушул жакты түптөгөн агайлардын бири. Биз алардан кеп кеңешибизди алып, сурообузду берип турганга, жана дагы тажрыйбасын бөлүшүп турганга, башынан өткөндөрүн, деги эле акыл насаатын айтып турганга керек мындай агайлар биз үчүн. Улуу кичүүнүн улуу устаты атыккан дал ушул жөп-жөнөкөй адам 1936-жылы Кочкор районуна караштуу Ак Жар айылында жарык дүйнөгө келген экен. Балалыгы каардуу согуш учуруна туш келип, көпчүлүк балдар сыяктуу эле кээде ач калып, кээде ток калып, каар замандын запкысын жакшы эле тартат. Айылында 7 жылдык эле мектеп бар болгондуктан Кемин районундагы айыл чарба техникумуна да келип окуп кеткен. 1955-жылы кайрадан туулган жерине келип 9-классты окуп бүтүрүп, Агауда маданият үйүндө ачылган өздүк көркөм чыгармачылык кружогуна катышып, ырдап бийлеп, ролдорду аткарып, 1960-жылы Кочкор элдик театры ачылганда артист болуп орношот. Дал ушул кесиби аны баятан бери сөз кылып жаткан Кыргыз радиосунун босогосун аттаганга эбепке себеп болгон. Ал эми жогорку билимди Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз тили адабияты факультетинен алган. 40 жылга чукул бир жерде талыдым, арыдым дебей, бала менен бала болуп, Кыргыз радиосунун балдар редакциясынын пайдубалын түптөп, кийинки муундун өкүлдөрүнө татыктуу өткөрүп берген Айнидин агайыбыздын эмгеги унутта калбады. Ал КТРдын отличниги, көптөгөн министрликтер менен ведомстволордун ардак грамоталарынын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери да болду. Айнидин атабызга эми биз бекем ден соолук каалайбыз. Мындан аркыдагы ишине ийгилик каалайбыз. Балдарынын, небересинин, неберелеринин жанында ар дайым күлүп жайнап эле ден соолукта болушун каалайбыз.